Астарбы туугандар барыңыздар менен меники дагы көчөтүнү саат түнкү 23:12 чалды. Мен да ушул Сбербанктан чалып жатамын деп. Мен да сизге окшоп дөлдүрөп макул деп мен карточкамдын полный данныйларын берип койгон болчумун ишенип. Бир маалда ушундай номерлер келет, 5 номер келет, мага айтып туруңуз деп. Бардыгын отчету менен эмне деп СМС келип атканын бардыгын мен да кашайтып, мен да жинди болуп ошентип берип коюп, картаман 130 000 рубль снимать этип алды. Эмне кылышымды да билбей атам. Мен да Сбербанкка барсам, өзүң бериптирсиң деп койду. Эмне шордукка келдик ай. Assalamu alaikum. Мекендештер, кыргыз элим. Тынсыңарбы, амансыңарбы? Чарчабай иштеп жүрөсүңөрбү? Туугандар, биз силерге бир кабар берип коеюн дедим эле. Азыр менин бир Сургутта бир акеме атын айтпай эле коеюн. Ошого банктан деп чалыптыр. 2 күн болуп калыптыр. Бир чужой эле номерден чалып, биз сиз банктан бонус подключен экен, 8 000 утуп алыпсыз. Ошону номериңизди айтсаңыз, карта номерди деп анан бу билип калыптыр дагы. Подождите, сейчас я банк скажу, банкка позвоню, потом десе через 5 минут перезвоните, телефонду коюп коюптур. Банктын сотрудниктери качан чалганда цифраны сурабайт. Айтат, акыркы 4 цифраны айткыла дейт. Болду. Полный цифраны айтпайт. Арка жагында жана кифти 3 цифраны дагы. Ошону дагы сурап атышат. Аны дагы айтпагыла. Банктан деп чалдык дегенде сразу эле өчүрүп койгула, картаңардын 16 цифрысын бербегиле. Ошо бул азыр кече да бир эжешадан келди эле бир ушундай нерсе. Азыр мына Сургутта иштеп жүргөн бир тууганыбыздан келди мага. Шуну кабар берип кой, сөзсүз, кечиктирбей деп. Ошо абайлаңыздар туугандар, Менет менен иштеп атканда ошо мошенниктерге акчабызды берип койбойлу. Бул кабарды бардыгына таркатып койгула туугандар Сургутта, контактыңарда, группаларыңарга.